Ассаламу алейкум достар, каалайсыңдар? Сиздер менен бирге мен Нурике. Мен бүгүн сиздерге скоро кандай бир мечиттерге реворк болатынын, кандай обновление болатынын айтып берем. Бүгүнкү частта мен сиздерге кандай мечиттерге обновление болатынын, кандай мечиттер реворк болатынын айтып берем. Короче, кеттик. Негизи баардык мечиттерге реворк болмайды. Көбүсүнүн только аурасын өзгөртөт деп ойлоп турмун мен. Өткөн обновленияда только аураларын көрсөтүп тур. Мечиттердин түрлөрү бирок өзгөрөт. Көбүсүнүн түрү өзгөрөт. Бирок скиллдары өзгөрөт деп ойламайм. Казирки мечиттердин түрлөрү осундай, мындай думак аурада. Бунун өзү көп FPS пожирать этет. Скоро обновлениядан кийин анандай аурадан кийин көбүсүнүн телефондору көтөрө бермейт деп ойлойм. Енді сендерге біраз нәрсені удалить телефондарын тазалау керек деп ойлап тұрмын. Сондай оптимизация істеп содан кейін ойнаңдар, а то бұндай эффекттерден кейін телефондарын көтере бермейді. Ал осымен видео бітті. Давайте мен келесіде нормальный видео түсіремін. Пока что үйреніп отырмын мен ютубты. Подписаться етіп қойыңдар, 1000 подписчикке жеткен кезде конкурс болады фруктарға анау мынау. Сосын мен тиктогыма да подписка жасап қойыңдар, если білмесеңдер. Все, давайте, чеки.